Салам достор, назарыңыздарда Аралаш медиа. Бүгүн сиздерге тролль деп аталган кызыктуу тасманы кыскача баяндап бермекчимин. Азыркы учурда бизде бир аз шартка байланыштуу видеолорубуз чыкпай калып жатат. Бирок сиздер ар дайым колдоп коштоп турсаңыздар, биз дагы тасма талдоону такыр эле токтотпойбуз. Анда эмесе видеону аягына чейин көрүүгө даяр болуп калган болсоңуздар, биз баштадык. Эгер сиз Россия жергесинде эмгектенсеңиз жана акча которуулар боюнча маселе жаралса, Тинькофф Black дебеттик картасы менен Кыргызстан жана башка өлкөлөргө 100 000 рубльга чейин акысыз которууга болоорун эскерте кетели. Комиссиясыз которууларды колдонуп баштоо үчүн сүрөттөмөдөгү менин шилтемем аркылуу бул картаны тариздеп алыңыз. Ал үчүн россиялык жарандыктын кереги жок. Болгону өтүнмө калтырсаңыз, картаны сизге Россия боюнча каалаган жерге акысыз жеткирип беришет. Картаны алып, анын бардык артыкчылыктарын колдоно аласыз. Мисалы, айына 100 000 рубльга чейин акысыз которууларды, акчаны банктын тиркемеси аркылуу телефон номери боюнча которууга болот. Алуучу улуттук валютада жашыруун комиссиясыз канча акча алаарын сиз тиркемеде дароо көрө аласыз. Алуучу акчаны ошол эле замат колдоно алат. Банкка барып кезекте турууга зарылчылык болбойт. Андан тышкары банкты сизге ыңгайлуу тилде колдоно аласыз. Банкоматтар жана Тинькофф колдоо кызматы кыргыз тилинде иштейт. Ошондой эле тиркемеде чет өлкөлүктөрдү колдоо кызматы да жеткиликтүү. Чат аркылуу жумуш издөө жана документтерди тариздөө боюнча консультация алууга мүмкүн. Сүрөттөмөдөгү шилтеме аркылуу өтүп Тинькофф Black дебеттик картасын тариздеңиз жана анын бардык артыкчылыктарын колдонуңуз. Тасманын башында эле Нора Тидман аттуу кичинекей кыз атасы Тобиес менен бирге асканын бетинде тырмышып тоонун чокусуна чыгып бара жатканын көрөбүз. Анын атасы уламыштарга өтө ишенип, ошолор жөнүндө изилдене бергендиктен Тидман дагы кыялкеч болуп өсүп бараткан чагы. Алар тоонун чокусуна чыгышкандан кийин Тобиес кызына троллдор жөнүндө уламышты айтып бере баштайт. Тобиес кызына троллдорду көрүү үчүн аларга ишениш керек деп. Кыялкеч Тидман болсо тоолорду карап, ал жактан троллдордун сөлөкөттөрү көрүнгөндөй сезилип кетти. Ушул күндөн тарта 20 жыл убакыт өтүп кетип, бул кезде Тидман чоңоюп, палеонтолог ишин аркалап, өзү сүйгөн Норвегия тоолорунун арасында жер алдындагы ар кандай калдыктарды казып изилдеп жүргөнүн көрөбүз. Тидмандын экспедициясынан көптөн бери бир тыянак чыкпай жүргөн. Ошондуктан алардын иши токтогонго да аз калып. Бирок акыры Тидман жер алдынан чоң динозаврдыкына окшогон сөөктү таап алды окшойт. Дал эле ушул учурда ошол эле тоолордун арасында тоолорду тешип бургулап, жол салуу, туннель салуу иштери ыкчам жүрүп жаткан эле. Жаратылышка өтө эле зыян келип жаткандыктан жергиликтүү калк көтөрүлүшкө чыгып, жол салуу иштеринин токтотулушун талап кылып жатышкан эле. Бирок аларды уккан эч ким болгон жок. Курулушчулар туннелдин түбүнө жарылуучу заттарды орнотушуп, бир заматтын ортосунда эле жардырып жиберишти. Жарылуу болгондон кийин эле курулушчулар туннелдин түбүнө кирип барышып, бир кызыктай окуяга туш болуп калышты. Туннель түбүндөгү таштар ого бетер урай баштап, ананда бир үрөй учурган коркунучтуу үндү угушат. Бардыгы тең жанталашып, сыртка чуркашып, бирок бирөө да тирүү калбай ташка басырылып өлүштү. Жакын жердеги аскердик мекемеде кандайдыр бир сейсмикалык кыймылды байкап калышып, дароо эле учактарын жөнөтүшүп, тоо бордундагы жарылган жерди көрүшөт. Ал жерде эмне окуя болгонуна эч ким түшүнбөй, бул маалымат өлкөнүн премьер-министрине да жетет. Жарылуу болгон тоо аймагынын айланасынан дагы бир кызыктай болгон таң калыштуу издерди көрүүгө болот. Премьер-министр дароо илимпоз эксперттерди чогултуп, окуяны териштирүүгө өтөт. Ал эми Тидмандын экспедициясы өтө эле бир эски сөөктү таап алгандыктан майрамдап жатышса, ал жерге тик учак келип конот да. Палеонтолог Тидманды премьер-министр өзү чакырып жаткандыгын айтышып, дароо эле учуп кетишти. Тидманды сырдуу базага алып келишкенде, аны премьер-министрдин жардамчысы Андреас тосуп алат. Тидман ичкерге кирип барып, болгон окуяны талкуулап жаткан адамдарга кошулат. Ал жердеги окумуштуулардын божомолдору боюнча жанагы туннель казып жаткан тоонун ичинде өтө тыгыз көлөмдөгү метан газ болгон жана ошол жарылып кетти деп сүйлөшүп жатышты. Алаңгыча эле ал жерге компьютердин тилин өтө мыкты билген адис кызматкер Сигрид кирип келет да, жанагы көтөрүлүшкө чыккан элдердин арасындагы бир кыздын телефонуна тартылган видеону таап чыгат. Ал видеодо тоо бору өтө катуу жарылып, бардыгы таш алдында басырылып калганын көрүшөт. Бирок Тидман видеону кайра кайталап токтотуп жатып, жарылуу учурундагы кандайдыр бир сөлөкөттү байкайт. Бул учурда тоо арасында жашаган Абышка кемпир беймарал чайын ичип отурушкан эле. Бир кезде эле алардын ити тынбай үрө баштап, жер титирегендей болуп, улам-улам солкулдай баштады. Ал адамдар эптеп жер төлөөгө киргенге жетишип калышып, бир аздан соң эле кайра сыртка чыгышып, алардын үйү талкаланып калганын көрүштү. Көп өтпөй эле ошол окуя болгон жерге Тидман, Андреас жана аскер башчы Крис болуп тик учак менен келип конушат. Алар Абышка кемпирден эмне болгонун сурашканда, алар эч нерсени көрбөгөнүн айтышып, болгону жер титиреп солкулдагандай болду деп жооп беришет. Анан да таң калыштуусу, үйдөн алысыраак жерде бир өтө эле чоң издин калганын көрүшөт. Тидман дароо эле ал жерден биологиялык жашоону тапканга аракет кылат, бирок ал жерде таштан башка эч нерсе жок. Андан соң алар дароо эле тик учак менен изди кубалап жөнөшөт. Бирок жанагы издер бара-бара тоо арасынан жоголуп кетти.
Тидман таң калып, эгерде чындап эле ушундай чоң жандык бар болгон болсо, ал кантип эле бизге көрүнбөй кайсыл жерге жашынып калып жатат деп ойлонот. Бирок жөн эле жерден тоо арасынан ушундай чоң жандык чыгып келди деген сөзгө башкалар дагы жана Тидман дагы эч эле ишенгиси келген жок. Ошондо гана Тидман атасынын айтып берген уламыштары жөнүндө эстеп кетти. Айтор дароо эле тиги учак менен келип, атасы Тобиестин үйүнүн жанына конушат. Тобиес троллдор жөнүндөгү уламыштарга өтө эле кызыгып изилдей бергендиктен элдер аны жинди адам катарына деле кошуп салышыптыр. Бирок азыркы болгон окуя Тобиестин айткан сөздөрүнө дал келип жаткандай. Маалыматты уккан Тобиес дароо эле мени ошол издер жоголгон жерге алып баргыла деп айтат. Алар тиги учак менен ошол жерге барышканда Тобиес тоо борунан ары чуркап, бери чуркап эле бир нерсе кылып жүрдү. Акыры Тидман атасынан эч кандай тыянак чыкпайт деп чечип, анын жанына барып тынчтандырып кетели деп жатканда, Тобиес такыр эле болбой, бул жердин таштары, чөптөрү, топурактары такыр эле башкача болуп жаткандыгын айтып, дал эле ошол учурда экөөнүн аркасынан чоң көздүн ачылып жатканын көрөбүз. Тидман жана атасы жанындагы өтө эле чоң таштардын козголуп жатканын байкашып, дароо эле тиги учакка чуркашты. Тиги учак дароо эле асманга көтөрүлүп, ал эми жанагы таштар эч кандай таш эмес эле уламыштагы тролл чыга келгенин көрөбүз. Аны дароо эле видеого тартып көрсөтүшүп, премьер-министр жана башка бийлик өкүлдөрү ал жөнүндө кабардар болушат. Тобиес бийлик өкүлдөрүнө уламыштагы троллдор жөнүндө айта баштаса, бийлик өкүлдөрү аны такыр эле уккулары келишпей, бул эч кандай уламыш эмес эле жаңы жандыктын түрү ачылды деп эсептешет. Ошол эле замат бийлик өкүлдөрү эксперттерди бошотуп, аскердик техникаларды даярдап, жанагы чоң жандыкты жок кылмакчы болуп калышат. Анда Тобиес биздин аскердик курал-жарактар троллго эч кандай жаракат бере албайт деп кайра-кайра эскертип, аскер башчы Кристен суранып жатып, үчөө тең аскерлер менен кошо кетишмекчи болуп калышты. Кечинде аскерлер тролл жүргөн аймакка чукулдап келишип, бир заматта эле чабуулду баштап калышты. Бирок Тобиес айткандай троллго эч нерсе жаракат бере алган жок. Тескерисинче ал ого бетер ачууланып, баардык аскердик техникалардын баарын талкалай баштады. Керек болсо кээ бир аскерлерди жеп салганга да жетишип, кандын даамын сезип калды окшойт. Бир кезде троллдор жөнүндө көп изилдеген Тобиес анын жанына чуркап барат да кыйкырып эле аны тынчтандырганга аракет кыла баштайт. Таң калыштуусу жанагы калдайган чоң жандык дагы анын сөздөрүн уккандай болуп тынчтанып калды. Бирок күтүлбөгөн жерден арт жактан жандыкты бир пулемот аткылай баштап, жандык артка кайрылганда анын куйругу келип Тобиеске тийип калат. Чоң таштар менен капталган куйрук Тобиеске тийгенде ал бир топ жерге чейин ыргып барып түшүп, ал өлөрдүн алдында Тидманга кайсы бир сарай жөнүндө айтканга жетишти. Ошентип бул жолу дагы жыйынтык чыкпай калып, Тидман атасынын изилдөөлөрүн бир сыйра текшерип чыкты. Маалыматка караганда троллдор күндүз эмес, түнкүсүн гана жүрө алышат экен. Анткени күндүн ультрафиолеттик нурлары троллду дароо эле күйгүзүп ташка айлантып, аны бир эле заматта өлтүрөөрү жазылган. Ал эми бул тролл күндүзү жүрсө дагы ташка айланып өлбөй жатканына түшүнбөй, дагы маалыматтарды окуп жатып, троллдор коңгуроо үнүнөн коркушаарын билет. Тидман дароо эле бийлик өкүлдөрүнө кайрылып, коңгуроо үнүн текшерип көрүүнү чечишет. Бул кезде тролл дагы бир шаарчага жакындап келип калган эле. Тиги учактар чоң коңгуроолор менен барып, чоң жандыкты тегерене баштап, ал жандык болсо кулагын басып эле кыйнала баштады. Бирок ачууланган ал жандык арыдан бери эле 3 тиги учакты кулатканга жетишет. Тидман 4-чү учактын терезесинен карап турганда, жанагы тиги учак кичинекей кыздын үстүнө кулап бара жатканда, чоң жандык тиги учакты кайрадан кармап калып, кызды сактап калып, артка кайрылып тоо тараптуу көздөй кетип калганын көрөт. Бул план дагы ишке ашпай калгандан кийин премьер-министр Тидманга сен эми биздин ишке аралашпа деп айтып, бийлик өкүлдөрү өзүнчө сүйлөшүшүп, жанагы чоң жандыкты ядерлик бомба менен атып өлтүрүүнү чечип калышат. Ал эми жанагы чоң жандык эмнегедир эле саат сайын жылып отуруп, Норвегиянын борбору Осло шаарын көздөй жылып келе жатты. Бийлик аргасыздан шаардагы тургундардын баардыгын эвакуациялап шаардан чыгара баштады. Тидман Андреаска менин атам акыркы сөздөрү менен бир нерсе айткысы келди окшойт деп эле шаардык хан сарайга жетип барышат. Андреас менен Тидманды ал хан сарайга такыр эле киргизбей жатышканда, ал жактан бери улуу даражалуу адам чыгып келет да, болуп жаткан окуялардан дээрлик кабардар болуп калгандыктан экөөнү ичкерге хан сарайга алып кирет да, андан ары жертөлөгө түшүп, хан сарайдын алдындагы чоң өңкүргө алып келет. Ал адам ал жердеги жарыктарды күйгүзгөндө өңкүрдүн ичи толо чоң сөөктөр экенин көрүшөт. Ал камергер аттуу адам бул биздин мамлекеттик сыр болгон деп айтып, качандыр бир кезде троллдордун баардыгы ушул жерде өлтүрүлгөндүгү жөнүндө айтып берет. Тидман сөөктөрдүн бирине ультрафиолеттик нурду чачыратып, анын күйүп жаткандыгын көрүп, ошондо гана Тидман бир нерсени түшүнгөндөй болуп, баягы күнү тролл күндүзү жүргөн кезде күн бүркөк болгондугу үчүн ага эч кандай ультрафиолет нуру жетпегендигин түшүнөт. Эми Тидманга дагы бир жаңы идея келип, бул кезде жанагы чоң жандык дээрлик шаарга кирип келе жаткан эле. Тидман планды ишке ашыруу үчүн аскер башчы Кристенда жардам сурап, ал эми бул кезде бийлик ядерлик бомбаны даярдап жатышкан. Андреас болсо кесиптеши Сигридке телефон чалат да, сен эптеп бир айласын таап, ядерлик бомбаны жардырбаганга аракет кыл. Бизде бир жакшы план бар. Шаардын күл талканын чыгарбай эле биз бул чоң жандыкты жок кылабыз деген сөзүн айтат. Ошентип хакер Сигрид ядерлик бомбаны таштабоонун айласын көрө баштады. Ал эми Андреас менен Тидман жанагы өңкүрдөгү кичинекей бала троллдун баш сөөгүн
троллдун унаага жүктөп алышат да. Чоң троллдун ошол жака келе жаткандыгын түшүнүшүп, аны аластытып жөнөшөт. Жолдон Тидман Криске телефон чалып, жандыкты тузакка алып келе жаткандыгын кабарлайт. Күтүлбөгөн жерден жанагы баш сөөк унадан кулап түшөт да. Жанагы чоң жандык аны колуна көтөрүп алат да, кайрадан түшүрүп алат. Эми ал андан ары ачууланып, Тидмандын унаасын талкалоого жөнөдү. Качып жүрүп отурган Тидман унаасы талкаланаарда унадан секирип кеткенге жетишип, бирок чоң жандыкты тузакка алып келгенге жетишти. Аскерлер ыкчамдык менен ультрафиолеттик нурларды чачыратып, чоң жандык дароо эле ошол жерден кыйналып кыйкыра баштады. Бул учурда ядерлик бомбаны да таштоого аз калышып, бирок Сигрид бомбаны таштоого жол берген жок. Нурдан улам кыйналып, акырындан ташка айланып бара жаткан жандыкты көргөн Тидман бул кылып жатканыбыз туура эмес деп ойлойт да, жарыктардын баардыгын өчүрүп, жанагы жандыкка тоо тарапка качып кет деп эле кыйкыра баштайт. Бирок бул учурда дээрлик таң атып калгандыктан күндүн алгачкы нурлары троллду ташка айлантып, бат эле өлтүрүп салды. Тидмандан башкасынын баардыгы аскерлер дагы жеңишке кубанып жатышты. Бирок дал ушул учурда баягы жарылган тоонун ичиндеги үңкүрдө чоң таштар дагы козголуп кыймылдай баштаганын көрөбүз. Тасма ушундайча соңуна чыгат достор. Видео жаккан болсо мага жакты белгисин басып, дос тааныштарыңыз менен бөлүшүп койгонду унутпаңыз. Кийинки видеодон көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.